Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жалган кызматкери кармалды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында мамлекеттик чек араны кесип өтүү учурунда 38 жаштагы кыргыз жараны Турсунбаев Дийербек Муратбекович кармалды. Ал өзүн УКМК кызматкери катары тааныштырып, жеке ишкерлерден ири өлчөмдөгү акча каражатын ээлеп алган. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалган адамда Кыргызстандын жарандык бир нече паспорту бар экени жана өзүн УКМКнын түштүк аймагы боюнча координатору болом деп тааныштырып, жеке ишкердин ишенимине кирип, алдамчылык жолу менен 466 миң сом акча каражатын жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасын ээлеп алгандыгы аныкталды. Алынган далилдердин негизинде Дийербек Турсунбаев УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда кармалган жаран тарабынан УКМКга тиешеси бар деген шылтоо менен жасалышы мүмкүн болгон кылмыштардын башка фактылары текшерилүүдө. УКМК жарандарга бул адамдын аракетинен жапа чеккендер болсо кайрылууларын суранат.